Исхак Разаков мамлекетти башкарууда айыл чарбасына олуттуу көңүл бурган. Анткени ал агрардык тармакты көтөрүү менен элдин турмушун оңдосо боло тургандыгын жакшы билген. Ошол кишини мына энциклопедия катары алып, ошол кишинин айтканын, жасаган жумуштарын көрүп эле аткарсак эле мен ойлойм Кыргызстаныбыз өнүгүп кетет деп. Музейге келген Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөлөрү улуу инсандын жасаган иштерин архивдик документтерден толук көрүп таанышып чыгышты. 18 жолу депутат болуп, эл камын көргөн көсөм жол башчынын ар бир айткан омоктуу ойлору бүгүнкү күндүн талабына дал келүүдө. Ушул Исхак Разаковдун эмгек жолун биз үлгү катары кабыл алыш керекпиз. Бакыт Төрөбаевдин Лелек районундагы иш сапарынын экинчи күнү балдарды сүннөткө отургузуу кайрымдуулук иш чарасынан башталды. Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Назарали Арипов 2 жылдан бери сүннөткө отургуузун демилгелеп, биринчи июнь балдардын эл аралык күндө уюштуруп келет. 2 күн ичинде Сүрүктүү жана Лейлек аймагынын 1000 чокол кичинекей жигиттери сүннөткө отургузулду. Туркиядан келген дарыгерлер ар бир балага 40 секундтан убакыт бөлөт. Бул алыскы аймактын калкына көрүлгөн камкордук. Биринчи июнь күнү бир эле балдарды коргоо күнү эмес, анан кийин Лейлек районунда сүннөт тою болуп калды. Мына 2 күндөн бери азырдан болуп атат, 500дөн ашык баланы сүннөттө турулган экен. Бул деген сөз ушул Лейлек району менен Сүрүктүү шаарында 500 жерде той болуп атат бүгүнчө. Андан соң негизги иш-чара балдардын майрамы башталды. Исфана шаарындагы стадиондун бир бөлүгүнө балдар асфальтта сүрөт тартып, партия өкүлдөрүнө чечмелеп түшүндүрүп беришти. Баланын жан дүйнөсүн, кыялын, ой чабытын тарткан сүрөттөрүнөн билсе болот. Асфальтка заводду тартып, анда китеп чыгарам деген Кубанычбек Дыйканов биринчиликти алып, Бакыт Төрөбаевдин колунан белек алды. Мен дагы ушу кичинекейимде ошондо асфальтта сүрөт тартып жүргөм да, эсимде бар. Ошондо сүрөттү ар кандай тартат элек. Ошол сүрөттү тартуу менен баланын ичинде дүйнөсү билсе болот да. Эмне жөнүндө ойлонот экен? Бир бала сүрөт тартып, мектеп тартыптыр, бала бакча тартты, завод тарттыр. Анан кийин сурап атпайбы, завод деген эмне чыгарат десе, китеп чыгарат деп. Кара, баягы баланын ички дүйнөсү эмнеге арналган экен деп баягы билсе болот. Исфана шаарынын стадионунда бүгүн өзгөчө шаң, өзгөчө майрам. 5 жылдан бери салтка айланган саамалыкка быйыл Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы баштаган өкүлдөр келип, келечек буунду куттуктады. 5000 чокол кичинекей бөбөктөргө келген конокторго балдардын чыгармачылык ириндери алгач өз таланттарын көрсөтүп беришти. Балдар биздин келечегибиз деп турат. Бирок мен айткым келет. Келечек каяктан башталат? Келечек ата-энеден башталат. Келечек ападан башталат. Балдарды коргоо майрамы күндүн экинчи жарымында улуттук оюн Лейлек күрөшү менен толукталды. Бусурманкул Сатыбалдиевдин урматына өткөрүлгөн күрөшкө Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын мүчөсү Назарали Арипов колдоо көрсөткөн.